Саламатсыңарбы, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Биз бүгүн силер менен окуу жана түшүнүү бөлүмү тууралуу кеп кылмакчыбыз. Башкача айтканда, функционалдык сабаттуулук жөнүндө силерге мен маалымат бермекчимин. Функционалдык сабаттуулук деген эмне? Алгач мен силерге функционалдык сабаттуулуктун тарыхы жөнүндө айта кетейин. Функционалдык сабаттуулук деген термин 1957 жылы ЮНЕСКО тарабынан сабаттуулук жана төмөнкү сабаттуулук деген эки түшүнүк менен калыптанган. Сабаттуулук жана төмөнкү сабаттуулук деген түшүнүктү кантип ажыратып кароого болот? Биринчи, сабаттуулук бул окууга, жазууга, саноого, документ менен иштөөгө машыгуу жана аны адатка айлантуу. Ал эми төмөнкү сабаттуулук болсо, бул окуганды жана жазганды гана билүү, аны кабарлай алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон адамдарды айтабыз. Функционалдык сабаттуулук термини жөнүндө кандай түшүнүүгө болот? Бул термин окуганын кагаз бетине эркин түшүрө билүү, жөндөмдүүлүгүнө ээ адам жана ал ошого машыккан, билгенин ар кандай тармактарда кабарлашууда, пикир алышууда эркин пайдаланган адамды айтабыз. Функционалдык сабаттуулуктун төмөнкүдөй түрлөрү бар. Жалпы сабаттуулук, компьютердик сабаттуулук, маалыматты билүү сабаттуулугу, коммуникативдик сабаттуулук, чет тилдерин билүү жана аны колдонуу сабаттуулугу, тиричилик, жашоо, турмуш сабаттуулугу, өзгөчө кырдаалдарда өзүн алып жүрүү сабаттуулугу, саясий жалпы сабаттуулук. Демек, мына ушунун баардыгы адамдын функционалдык сабаттуулугуна кирет экен балдар. Функционалдык сабаттуулук деген бул кандай компетенция менен байланышат? Ар түрдүү технологияны тандоо, пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар адамдар, ар түрдүү маселелерди көрө билүү жана аны чечүү жолдорун таба билүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон адамдар, өмүр бою тажрыйба окуу, билим алууга көнүгүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон адамдар. Демек, ушул компетенцияга ээ болгон адам сөзсүз түрдө функционалдык сабаттуулукту өздөштүргөн адам болуп эсептелинет экен. Окуу жана түшүнүү бөлүмүндө бул нерселердин эмне кереги бар деп ойлошуңар мүмкүн, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Себеби бул функционалдык сабаттуулук болмоюн биз окуганыбызды андан ары мындай бир жогорудагы мен айтып кеткен нерселер менен калыптандырып, андан ары өзүбүздүн окуган нерсебиз жөнүндө мындай талкууга ээ боло албасак, талкуулай албасак, анда биз окуган текстибиз жөнүндө берилген суроолорго так жооп бере албайбыз. Ошондуктан биз сөзсүз түрдө ар бирибиз ушул мезгилге чейин өзүбүздүн сабаттуулугубузду жойгонбуз. Демек, аны эми функционалдык сабаттуулук менен калыптандырышыбыз керек экен. Мен жана компетенцияларды да санап бердим. Жана ошол функционалдык сабаттуулуктун түрлөрүн дагы өздөштүрүшүбүз керек экен. Мен силерге 8 түрүн айтып бердим жана функционалдык сабаттуулук менен компетенциянын бири-бирине байланыштырган 3 негизги критерийди дагы айтып бердим. Мына ушуларды силер кайрадан ушул слайдтан карап өзүңүздөргө өздөштүрүп алсаңар болот, балдар. Урматтуу балдар, ошондой эле окуу менен функционалдык окуунун айырмасы эмне? Мына ушул жөнүндө дагы мен силерге маалымат бере кетейин. Окуу бул интеллектуалдык технологияларды өздөштүрүү, маданиятты калыптандыруу, пикир алышууну, жашоодо кезиккен ар кандай маселелерди чече билүүнүн жолдорун оңой табуу мүмкүнчүлүгүн калыптандырат. Окуусуз адам өмүр бою өз жашоосунда эч кандай интеллектуалдык жактан өспөйт. Өз бетинче билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ боло албайт. Ар бир окулган тексттин мазмуну адамды көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү, эркти калыптандыруу касиетине ээ болот. Ар бир адам бир эле текстти ар кандай формада түшүнөт. Бул албетте ошол окуган адамдын билимине, дүйнө таанымына, ой жүгүртүүсүнө, жашоо тажрыйбасына, көргөн билгенине жараша болот. Бул сөзсүз түрдө биздин окуу түшүнүүбүздө кереги тиет экен, балдар. Ал эми функционалдык окуу деген эмне? Бул кандайдыр бир берилген конкреттүү тапшырманы чечүү максатында иш алып барат. Функционалдык окууда адам окуган тексти боюнча ар кандай керектүү сөздөрдү таба билүү, колдонулган цитаталардын маани маңызын чече билүү, керектүү схемаларды, график таблицаларды түзүп, өз оюн жалпылоо иретинде айта алуу жөндөмдүүлүгүнө ээ болуп
ошого калыптанса, демек бул функционалдык окууну өздөштүргөндүгүбүздүн далили болуп эсептелинет экен. Биз окууда эмнелерди өзүбүзгө өздөштүрүшүбүз керек. Эмнелерди биз үйрөнүп, кандай мүмкүнчүлүктөргө ээ болушубуз керек, кандай көнүгүүлөрдү аткарышыбыз керек, мына ушул тууралуу да эмнелерди айта кетейин. Эне тилде окуу боюнча бул тууралуу төмөнкүдөй баалоо жана өздөштүрүү мүмкүнчүлүктөрү кабыл алынган. Биринчиси үн чыгарып окуу жана аны кабыл алуу. Окулган текстти ар кандай типте информациялык, прикладдык мүнөздө пайдалана алуу. Экинчиси тексттен керектүү ар кандай маалыматтарды таба билүү, ар кандай булактардан таба билүү. Үчүнчүсү ММК интернеттен алынган маалыматтарга өз алдынча сын пикир айтууга, баа берүүгө көнүгүү. Төртүнчүсү илимий булактарды пайдаланууга жана аларга өз пикирин кошумчалоого үйрөнүү. Бешинчи, керектүү тексттен таблица, диаграмма, схема, шарттуу белгилерди окуй алуу жана аны пайдаланууга машыгуу. Алтынчысы, текстте берилген негизги ойлорду окуп, ар кандай стратегияларды пайдаланып ишке ашыруу. Мына ушундай мүмкүнчүлүктөрдү биз калыптандырсак өзүбүзгө, анда биз жанагы жалпы республикалык тестирүүлөөдөгү берилүүчү окуу жана түшүнүүдөгү берилген тексттин негизги мазмуну, ал тууралуу түзүлгөн тесттик тапшырмаларды оңой олтоң эле чече алышыбыздан күмөн калтырбайт экен. Балдар, ушул окуу тууралуу дагы белгилүү педагог Блумдун дагы төмөнкүдөй пирамидасы бар экен. Демек, биз билим алууда сөзсүз түрдө окуйбуз. Мына ошол окуган нерсебизди биз өзүбүзгө калыптандырабыз. Мына ошондо төмөнкүдөй пирамиданы түзүп кеткен экен. Биринчиси баалоо деген, далилдерди келтирүү, көз карашын коргоо, далилдөө, божомолдоо. Демек, окуган нерсебизди мына ушундай баалайт экенбиз. Экинчиси окуган нерсебизге синтез кылуу. Бул деген түзүү, дизайн ойлоп табуу, иштеп чыгуу жана түзүү болуп эсептелинет. Ал эми үчүнчүбүз бул окугандан кийин биз анализ кылышыбыз керек экен окуган текстибизге. Анда анализди эмне кылабыз? Талдоо, текшерүү, эксперимент жүргүзүү, салыштыруу, аныктоо жана айырмалоо болуп эсептелинет. Тексттеги берилген маселелерди мына ушундай кылып туруп, ар бир берилген саптар менен өздөштүрүп алсак болот экен. Төртүнчүсү, окулган нерсебизди биз эмнени өзгөчө дагы колдонуу керек экенбиз. Бул колдонуу деген пайдалануу, көргөзмөлөө же болбосо иллюстрациялап түшүнүп алуу деген сөз. Бешинчиси түшүнүү. Окулган нерсебизди сүрөттөп айтып берүүгө, түшүндүрүүгө жана ар кандай белгилерин бөлүп көргөзүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгонго үйрөнүшүбүз керек экен. Алтынчыбыз бул билим. Демек, окулган нерселерибиздин баардыгын тизме түзүп чыгып, аны атап жана айтуу, көргөзүп берүү мүмкүнчүлүгүбүзгө ээ болууну калыптандырууну үйрөнүшүбүз керек экен. Мына ушунда биз окуган текстибизди толук түрдө өздөштүргөн болобуз. Биз окуй турган тексттин кандай типтери болот? Бардык текстке тиешелүү эң негизгиси, мисалы, кайсыл текст публицистикалык стилде болобу, илимий стилде болобу, же болбосо көркөм стилде болобу, бардык тексттерде биринчи сүрөттөп айтуу болот экен. Бул аңгемеден, ырдан жана адамдын сырткы келбетин предметти сүрөттөө деп эсептелинет. Ошондой эле баяндап айтуу кезигет. Ар бир текстте аңгеме, ыр, повесть, тамсил, кат, газетадан, журналдан, окуу китептерден статья, инструкция, реклама, фильм, спектакльдин кыска мазмуну, ар түрдүү сайттардагы материалдарды баяндап айтуу боюнча болушу мүмкүн текст. Ошондой эле пикир айтуу тексттери болушу мүмкүн. Көбүнчө публицистикалык стилде бул жазуу, ойлонуу, жеке пикирин комментариялоо, аргументтештирүү маанисиндеги тексттер болушу мүмкүн да. Ошондой эле толук эмес тексттер бар. Бул толук эмес тексттерге төмөнкүлөр кирет: графиктер, диаграммалар, схема, кластерлер, таблицалар, географиялык карталар жана жергиликтүү карталар, бөлмөнүн ички, сырткы курулушунун түзүлүшүнүн пландары, кирүү билети, транспорттун жүрүү да жадыбалдары, сайттардын карталары сыяктуу нерселерди дагы биз толук эмес текстке киргизет экенбиз. Биз билим алууда төмөнкүдөй ар кандай тексттер болушу мүмкүн, кезигет.
Биринчи бул маалымат алуу үчүн кездешүүчү тексттер бар. Бул биздин окуунун да бул кичине татаалыраак болот. Билим алууда дагы ушул маалымат алуу тексттери кичине мындай бир түшүнүүгө татаалыраак келет. Аларга окуу пособиелери, газета, журналдык статьялар, справочниктер, энциклопедиялар кирет. Текст кандайдыр бир ой жүгүртүүгө маалымат алуу үчүн окулат. Мындай окуу алынган маалыматтарга логикалык ой жүгүртүү, кандайдыр бир талаш тартыштарды жаратуу жана аны талкуулоо, далилдөөлөрдө колдонулат. Биздин окуу жана түшүнүү тестибизде мына ушундай маанайдагы тексттер көбүрөөк келерин биз эстен чыгарбашыбыз керек. Кандайдыр бир практикалык иштерди, маселелерди чечүү үчүн дагы атайын тексттер болот. Алар окуучу берилген тексттеги маалыматтарга ориентация жасай алуусу керек мындай тексттерде. Бул белгиленген тапшырманы так аткарууга чоң жардам берет. Информация, маалымат окуучунун ой жүгүртүүсүнө, анын практикалык жумушун так аткаруусуна жардам бербестен, анын жеке жашоосунда да пайдаланууга толук мүмкүнчүлүктөр түзүп берет. Мындай тексттерде таблицалар, графиктер, сүрөттөр, инструкциялар, расписаниялер, карталар болгондуктан түшүнүүгө бул кичине кыйыныраак болот, балдар. Ошондой эле, балдар, тексттин кийинки дагы бир түрү бар. Башкача айтканда, адабий билим берүү үчүн окуу. Берилген текст окуучунун адабий чыгармага болгон кызыгуусун, андагы идея, тема, маалымат, көтөргөн маселелер, мүнөздөмөлөр, адабий тилдин нормасында көркөм, окулуктуу сүйлөөгө калыптандыруучу тексттер болуп эсептелинет. Окуучу өзүнүн жашоодон алган тажрыйбасы жана дүйнө таанымына жараша көркөм чыгарманы кабыл алат. Чыгармадагы каармандардын жүрүш турушуна керектүү баа берет, окуянын жүрүшүнө ой жүгүртөт. Бул дагы бизге абдан керек, балдар. Эми, балдар, берилген текстти окуп баалоонун төмөнкүдөй критерийлери бар. Муну силер өздөштүрүшүңөр керек, балдар. Силер жаш өзгөчөлүгүңөргө жараша бул берилген тексттерди бат жана күчтүү түрдө кабыл алууга аракет кылышыңар керек. Ошондой эле окулган текстке сөзсүз түрдө кызыгуу болуш керек, кунт коюп окуш керек. Окуучунун кабыл алуусу калыптануусу керек. Силер кабыл алууңарды калыптандырышыңар керек жана керектүү маалыматтарга ээ болуп, ой жүгүртүп, аны мындай бир терең кабыл алууга аракет кылганыңар жакшы. Текстти кабыл алууда эч кандай терс көрүнүштөргө ээ болбооңор керек. Бул силердин талкууга терс таасирин тийгизип калышы мүмкүн. Мына, балдар, силерге мүмкүн болушунча ушул окуу түшүнүү боюнча маалымат бергенге аракет кылдым. Өзүңөр баамдагандай, окуу түшүнүү бул сөзсүз түрдө биздин мындай бир функционалдык сапаттуулугубузду калыптандырып, биздин келечегибизде абдан чоң билим алууга пайдасы тие тургандыгын силер жакшы түшүнүңөр деп ойлоймун. Эмесе бүгүнкү окуу жана түшүнүү боюнча кыскача маалыматымды токтото турам. Кийинки сабактарда дагы ушул окуу түшүнүү боюнча дагы кыскача маалыматтарды берүүгө аракет жасаймын. Эмесе бүгүнкү сабакта активдүү катышып, көңүл коюп укканыңар үчүн силерге чоң ыраазычылык билдирем. Кийинки сабакка чейин